Çarçadım deydi. Qayerге барып сөз баштасам эле Аксай Көкташ каркыраны өткөргөнгө кол коюп, канчалык чындыгы бар дейт Каримов мырза айдан айткылачы, президент болгондо кол коет а киши депчи. Кудай кааласа аз калды, болот болгондо кол коет ошондо айткыла деп кой. Жарайбы? Ушинтип эле жооп берип койсоңор болот го өзүңөрчү. Ал кол койгондой, Мадумаров кол койгондой президент болдубу деп айткылачы. Мен өткөндө бир суроо бердим го. Мен өзүмдүн эмгегим менен өзүм курган үйүмдү өзүм бирөөгө сата аламбы бүгүн? Айткылачы, өзүмдүн үйүмдү өзүм сата аламбы? Сата албайм, себеби ал жерге аялымдын колу керек, балдарымдын колу керек, туурабы? Анан мамлекеттин жерин бериңиз дегенде ойлонбойлубу айдан кичине акыл жүгүртпөйлүбү? Кандай дейсиңер? Кичине болсо да ой жүгүртпөйлүбү? Мен Өзгөн районунун Кызылакчалардан биринчи суроом, эртең Кемпирабад бүгүнкү Кекидонго окшобойбу? Окшойт эгерде отура берсек. Андан да беттер окшойт. Азыр эле айтып атат, акыры суунун бети аларга карайт, суунун асты бизге карайт деп. Ал ким деген, ким чыгарды ушундай мыйзамды? Ошол Кызылакчалардан болсоңуз жакшы билесиз. Барып балык кармап атсаң, ал жактын кароолчулары келип, катер менен келип кууп чыгат экен. Мамлекеттин ээси жок болсо ошондой болот да. Силер үйдү таштап атып келе бердиңер, кошуңардын тооктору огородуңарда жүрөт го. Түшүп калган алмаңарды чокуп атат го. Өрүгүңөрдү жеп кетип бартат го чокуп. Жаш балдар келип үстүнө чыгып алып, кагып алып атат го. Мамлекет деле ошондой. Жокпу ээси? Ушундай болот. А ээсин келип эле таап бергиле десе, жок. Эмнеге? Шокпойчу. Топ чаптырат. Улак берди. Дискотека кылып берди. Эгер ошо топ чапкан менен, топ ойногон менен, улак чапкан менен жерибизди, мамлекетибизди сактап калган болсо, мен биринчи болуп чаптырат элем ошол улакты. Ошол топту чаптырат элем. Ойлонбойлубу кичине? Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Мен алыскы Москва шаарынан Кыргызстандагы биздин мекендештерге салам жолдоо менен бирге Баткендеги чек ара маселеси боюнча өзүмдүн пикиримди билдирип коюуну туура көрдүм. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бизде ушу Кыргызстандагы эң көйгөйлүү маселелердин бири ушул чек ара болуп келет. Чек ара боюнча биздин нечендеген элимдеген эр азаматтар өздөрүнүн пикирин билдирип, ушул чек ара боюнча ушул маселени эртерээк чечиш керек экендигин айтып келишет да. Алардын бири Садыр Жапаров, Адахан Мадумаров, Улукбек Кочкоров, ушул сыяктуу биздин эр азаматтар дайыма кайра кайталап, айрыкча ушул Баткендеги Тажикстан менен болгон 45% чечилбеген биздин аймактагы жерлерди айтып келет. Эми мен кыргыздын бир жаш кайдыгер эмес кызы катарында мен дагы өз пикиримди мынтип айткым келип турат. Урматтуу замандаштар, чек араны чече турган 2-3 жолу бар да. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, эгерде биз чек араны бир туура тынчтык жолу менен чечебиз десек, анда кайсы бир жерди, бизге тиешелүү болгон жерди Тажикстанга өткөрүп берип, же болбосо Тажикстандын жерин биз өзүбүзгө өткөрүп алып, ушундай дипломатиялык жол менен чечсе болот. Ал каалайбызбы, каалабайбызбы, ушундай жолу дагы бар. Экинчи жолу, биз ата-бабаларыбыздан мурас болуп калган топчудай жерибизди алдырбайбыз десек, анда ошол жерге биздин элим деген эр азаматтар барып, жерибизди коргоп, бул биздин жерибиз деп, өмүр бою ушу Тажикстан менен канча жылга чейин чечиле тургандыгы белгилүү болбосо дагы, алар менен урушуп, согушуп чечип ала турган жолу бар. Үчүнчү жолу бул азыркыдай эле ошо 45% чечилбеген жер сыяктуу эле бизден акылдуураак, бизден күчтүүрөөк, бизден илимдүүрөөк, бизден сабаттуураак муун келип, эки мамлекеттин тең ушу сабаты жогорулаганда мындан 20-30 жылдан кийин гана чечиле турган жолу дагы бар да. Ага чейин бирок биздин элибиз дагы кыйналып орто жолдо жер талашып, үй талашып, өзүбүздүн мекенибиздин топчудай жерин коргойм деп ушинтип урушуп, согушуп өтө бере турган жолу дагы бар да.
Анан ушундай жол болбосун, ушу кыргыз эли кыйналбасын, чек арадан өтүп атканда биздин ушул мусулман эли, ушулар менен биз карым катнашта жүрдүк элек, коңшуң менен ынтымакта бол деген ушул улуу сөздөргө таянып биз ынтымакта алар менен мамиле кылганча, бизден акылдуу муун келгенге чейин биз алар менен келишим түзүп, ортодогу такталбаган жерди биргеликте пайдаланып туралы деп Адахан Мадумаров ошондой эле ошол кездеги ушул бийлик өкүлдөрү ушул маселени ушул жол менен чечкен учур дагы болгондо, бирок азыр түздөн-түз тажик элинин бийлиги менен сүйлөшүү жүргүзө албагандан кийин, ошол жерде чек ара маселесин тактай албагандан кийин ушул бийликке биз кандай ишеним арта алабыз? Кечээ эле июлда Кыргыз Республикасынын президенти менен тажик элинин президенти жолугуп Баткенде келишим түзүп, эми мындан кийин чек ара маселеси такталды, эми мындай уруш талаш болбойт деп бизге убада берген. Бирок тилекке каршы ал убадалар, ал сөздөр мындай чындыкка дал келбей калгандай эле сыяктанып калды да, тажик эли биздин бийлигибизди тоготпогондой эле, биздин элибизди тоготпогондой эле болуп, өздөрүнүн ушул курал жарактарын алып келип алып, өздөрүнүн ушул бизди тоготпогон экендигин билдирип, биринчи алар ок атып, биздин ушу чырактай болгон жараныбыз, артында 3 баласы калды, каза болуп, ушул кан төгүлгөндөн кийин анан биздин өкмөтүбүз, ошол айрым бир депутаттарыбыз барып, ошол жерде маселени чечкен адам болуп атышат да, бул эң туура эмес. Урматтуу замандаштар, биз кайсы жолду тандайбыз? Бизден эстүү муун келип, ошол чек ара маселесин тактай турган жолду тандайбызбы? Же ортодо келишип, ушинтип талашып жүрө бере турган жолду тандайбызбы? Же тынчтык жолу менен көздү жумуп, жерлерди алмашуу жолун тандайбызбы? Биз ошону мындай өзүбүзгө өзүбүз суроо беришибиз керек да. Диванда отуруп алып, урматтуу айрыкча ушул жигиттер, силер диванда отуруп алып, сен жерди саткансың, сен муну берип жибергенсиң, сен жерибизди буга карматкансың деп койгон менен биз өзүбүз мамлекетибизге кандай салым кошо алдык? Биздин салымыбыз, биз мамлекетке кантип салым кошконубузду мен айтып берем. Биздин салымыбыз ушул бизди алдап, сыздатып, дал ошол кытайларга кен байлыктарыбызды, сууларыбызды, тоо таштарыбызды жардырганга уруксат берген чиновниктерден 1000 сом алып, шайлоодо ошолорго добушубузду сатып салым коштук. Андыктан биздин моралдык укугубуз жок. Бийликтен да талап кылганга, башка бир элим деген эр азаматтарды күнөөлөп, аларга күнөөнү койгонго моралдык укугубуз түздөн-түз жок. Билем, араңыздарда мен сыяктуу ошол элине кайдыгер карабаган, чын жүрөгүнөн күйгөн биздин жигит кыздар бар экендигибиздичи мен билем. Бирок урматтуу замандаштар, 1000 сомго сатылгандар көп да арабызда. Мына ошолорго биз түшүндүрүп жеткирбейлиби? Качанкыга чейин сатылабыз? Качанкыга чейин бир маселени чече албаган адамдарды шайлайбыз? Качанкыга чейин биз тебеленди болобуз? Качанкыга чейин ушинтип элибиздин каны төгүлөт? Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушу 2-3 ай, ушул 2-3 ай десем жаңылышам, 2 жылдан бери бул бийлик жарытарлуу бир иш кылбай эле, ушу Атамбаев менен согушкандан башка бир эмне кыргыз элине эмне пайда алып келди? Бизге бул мамлекетте мынантип инвестиция тартып келдим, бул мамлекет менен келишим түзүп сүйлөштүм, бул мамлекетте мынанча акча алдым дегенден башка жарытарлуу эч нерсе жасаган жок. Мына Таласта той, Баткенде болсо согуш. А биздин элим деген эр азаматтарыбыз аракет кылып атса, мына ошол чек арадагы болуп аткан былыктарды, бийликтеги болуп аткан ушу жеп жутарлардын былыктарын айтып бербесин деп ар кандай каралоо иштери жүрүп атат. Урматтуу замандаштар, жеке мен ушул Садыр Жапаровдун камакта отуруп, аны күнөөсүз камалып отургандыгына макул эмесмин. Ушундай эр азаматтар бийликке келип иштеш керек болчу. Адахан Мадумаров, сен Баткендеги жерди сатып бергенсиң деп Айбалаев деген аксакал айтып чыккандыгына макул эмесмин. Себеби ошол дал Адахан Мадумаров ушундай атышуулар болбосун,
ушинтип биздин элибиздин каны төгүлбөсүн, ортодо кыз келиндер чечинтирип, аларды текшерип, ушундай бир намысын тебелеген ушундай жаман бир окуялар, учурлар болбосун деп, кыргыз элин тынчтык жолу менен биз иштетип туралы, акылдуу ушундай муун келгенче бири-бирибиз менен жакшы мамиледе болуп, орто жолдо иштетип туралы деген келишимди түзгөн. Урматтуу замандаштар, биз өзүбүз ойлонолу, биз кантип канткенде салым кошо алабыз. Биздин салымыбыз, биз татыктуу адамдарды тандап, ошол маселени чече ала турган адамдарды сүрөп чыкканда, таянар тоо болгондо, анан биз кыргыз элинин келечегине, өзүбүздүн мамлекетибизге салымыбызды кошо алабыз. Кайдыгерлик бул эң жаман сапат. Кайдыгерликтен өткөн жаман оор сапат жок. Урматтуу замандаштар, аз да болсо үнүңүздөрдү билдириңиздер. Мен мына акыркы учурлары аза күтүп турган жеримден да кайдыгер карай албай, жерим үчүн жүрөгүм күйүп, сиздер менен оюмду бөлүшүп аткан кезим. Эгерде менин пикириме кошулсаңыздар, ушул видеону таратып, биргеликте бир группаларды ачып, пикирибизди билдирип, биз канткенде салым кошо алабыз. Ушул тууралуу талкуулаш.